3 кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткен Аскарбек Шадиевдин депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган коррупцияга каршы күрөштүн алкагында козголгон эң чулуу иштердин биринин фигуранты мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткенине 5 айдын жүзү болду. Бул убакыт аралыгында Шадиевге 3 кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды. Бир бол фракциясынын мүчөсү болгон Аскарбек Шадиев расмий түрдө депутаттык ишмердигин жүргүзүүдө. Тактап айтканда, Шадиев өлкөдөн чыгып кеткен күндөн тарта парламент жыйынына келбей, шайлоочулар менен жолукпаса да, учурда ал депутат бойдон кала берүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы Аскарбек Шадиевдин депутаттык мандаттан алуу маселесин азырынча карай элек. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматовдун Азаттыкка билдиришинче, бул маселени мыйзам боюнча парламент көтөрүүгө укуктуу. Мыйзамда жазылган, парламент депутаты бир сессия ичинде 30 жумушчу күнүн себепсиз калтырып койсо, бул ыйгарым укуктардын мөөнөтүн мурда токтотууга негиз болот. Бирок ким канча күн келбегенин, кайсы жакта жүргөнүн, канча күн себепсиз же себеби менен келбей калганын БШК карабайт. Муну жогорку кеңеш чечет. Эгерде парламент ушундай чечим кабыл алса, бизге кат берип, ошонун негизинде гана мандатты алуу маселеси каралат. Бирок парламенттин күн тартибинде Шадиевди мандатынан ажыратуу маселеси азырынча коюла элек. Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакировдун айтымында, депутаттардын сессияга катышуусун парламенттин аппараты тактап, андан соң бул маселени тиешелүү комитетке алып чыгышы мүмкүн.